кан тамырлары ичкерип кетсе же болбосо нерв системасы, нерв кысылып калган мезгилде Ал эми кичинекей балдарга кандай массаж жасайсыз? сизден массаж алып арыктоо максатында келдим деп. Денедеги шишиктеримди кетирип берчи, арыктатып койчу мени. Бир массаж эмес, бул комплекстүү түрдө алганда. Саламатсызбы, урматтуу Главное ден соолук подкастынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде кызыктуу тема. Темабыздын аты массаж. Массаждын ден соолукка кандай пайдасы бар? Эмнеге массаж жасалат? Деги эле массаждын тарыхы жөнүндө биз студиябызга жакшынакай сулуу специалистти чакырдык. Ажар Мамытова деген айымды. Ажар, саламатсызбы, Ажар айым? Ажар айым, мен сизди билгениме көп жыл болду. Сиз жөн эле массаж дегенде дайыма элестетет да, аябай чоң, мындай булчуңдуу эркек аялдарды элестетет. Мына сиз болсо жакшынакайсыз. Сиз эми ушу өзүңүздүн кесибиңиз боюнча медициналык институтта окудуңуз, Данияров атындагы медициналык институтта ушул окууну бүткөнүңүздү мен билем. Бирок мен билбегендерим да көп, бирок менден эмес, өзүңүздөн уккандай кылып биздин көрөрмандарга айтып берсеңиз, өзүңүз жөнүндө, эмнеге массажды тандадыңыз, эмнеге ушул кесипти жакшы көрүп иштеп келатасыз, эмне үчүн сиз ушундай жакшынакай сулуусуз, баары тең сизде болгусу келет, ошол жөнүндө айтып бересизби? Рахмат, Чапар эже. Мен сизди дагы көптөн бери таанып, сизди аябай урматтап, сыйлайм. Рахмат. Ушундай бүгүнкү сиздин студияңызды конок болуу мен үчүн аябай кубанычтуу. Чоң рахмат. Мен массажга кандай келип калдым? Мен апам өзү мед айымы болуп, 35 жыл Көлдө Аврора санаториясында эмгектенип келген. Жакшы. Кичинекейимде мен пневмония, бронхит оорулары менен көп ооруп, мамам мени лечебный физкультура жана массажга ар дайым алып барчу. Алдын ала башка ооруларга себепкер болуп кетпеш үчүн алдын ала профилактика жолу катары көп алып барган. Ошондон бери мен массажды жакшы көрчүмүн өзүм. Албетте, сонун Аврорада, көлдүн жээгинде, ал жерде эң сонун баягы шарттар бар да дарылангангачы, жакшы. Ооба. Ошондуктан ошол массажды аябай жакшы көрүп келип, кийин ошо институтту аяктап, алдыда жана Москвада, Турцияда дагы билим алып келдим массаж боюнча. Ушул күнгө чейин деле жыл сайын мен онлайн ар кандай курстарды, жаңы массаждын ыкмаларын үйрөнүп, изденип келем ар дайым. Ошол менен алектенип, ушу күнгө чейин көп жылдан бери ушу массаж кылып, массаж менен айыктырып, оорунун алдын алууда ушу чоң кызмат жасап келаткан турбайсызбы? Ооба, массаж менен алектенип келем. Эң жакшы. Биздин медицинада иштеген медиктер да жакшы билиш керек да, врач, медсестралар эле эмес, ушу ден соолукка салымын кошууда көп дагы башка адистер катышат. Мисалы, биз кечээ баягы диета менен дарылаган специалистти чакырдык, нутрициологду чакырдык. Андан тышкары художникти чакырдык, арт-терапия деп, апитерапия, юридотерапевт деп чакырдык. Сиз дагы өзүңүздүн баягы медицина салымыңызды көп жылдан бери кошуп келатырсыз. Анда ушу массаж деген эмне? Деги эле массаж деген жакында эле чыктыбы? Бизде элибизде ушундай бар беле? Кантип массаж менен деги эле оорунун алдын алса болот же дарыласа болот? Ошол жөнүндө айтып бересизби? Рахмат, Чапар эже. Биз эми биздин апаларыбыз, чоң апаларыбыз деле бул массажды билип келишкен мурунтадан. Бир жериң ооруп калса, булчуңда булчуңдар түйүлүп калса, ошол жерлерди мисалы үчүн мындай жөнөкөй тил менен айтканда бутуң түйүлүп калганда, кырмалап бер, тебелеп бер деп кыргызча айтканда, ошол жерлерди кандайдыр бир колдун ыкмасы менен укалоо болуп бул келген болчу да. Бул ошол ооруну
ооруну азайтып болгон бир алгачкы ыкмаларга кирип калган да массаж. Негизи тарыхтын барактарына кайрылып келсек, массаж өзү француз тилинен которгондо укалоо дегенди билдирет. Массаж бул адамдын ден соолугуна абдан керектүү нерсе. Бир гана массаж эмес, албетте. Бирок ошо массаждын негизги мааниси ден соолукка өтө пайдалуу. Пайдалуу. Ушул эми массаждын кандай түрлөрү болот, айтып бересизби? Кандай түрлөрү? Өтө эле көп го түрлөрү жөнүндө айтып берсеңиз, балдарга, чоң кишиге, толук кишиге мындай ушулор жөнүндө. Азыркы күндө дүйнө жүзүндө ар кайсы өлкөлөрдө 50дөн ашык массаждын түрлөрү бар. Мен ойлойм андан да көп болсо керек. Да. Мисалы, сиз эле башка бир түрдө ойлонуп тапсаңыз болот, Массажда мисалы үчүн классикалык массажы бар, спорт массажы бар, лечебный массаж, бир оору боюнча бир денедеги бир булчуңдун ооруган мезгили болсо ошого жасалуучу массаж бул дагы лечебный массаж болуп эсептелинет. Андан тышкары дагы лимфодренажный массаж бар, денедеги лимфоканалдарга жасалуучу массаж. Мисалы, спорт массажына кененирээк токтолуп кетесизби? Эмне спортто ушул массаж жасалат? Спорт менен машыккан биздин адамдарда көп учурда мисалы үчүн мелдештерге же мындай айтканда тоого чыгуу, чурка мезгилинде денеде булчуңдун спазмалары пайда болуп калат. Ошол булчуңдарга түйүлүп калат. Ошолорду жумшартуу, алдын алуу ыкмасын, кан жүгүртүүнү жакшы жүргүзүү үчүн массаж негизи жасалат. Жардам берет. Мелдештердин алдында жана мелдештен кийин булчуңдарды жумшартуу, Ордуна келтирүү боюнча жасалат. Жана массаждарды чоң адамдарга жана кичинекей наристелерге дагы өзүнүн пайдасы көп. Андан тышкары бизде толук адамдарды арыктатуу боюнча дагы ашыкча вес болгон. Ошол жөнүндө айтып бериңизчи. Бизде азыркы кезде аябай ушу толук ашыкча салмак менен кишилер көптө, бул да өзүнчө бир не норма оору десе да болот. Мисалы, мындай караганда кандайча ушул массаж түрү менен салмакты түшүрүүгө болот? Ошол жөнүндө кененирээк айтып бере аласызбы? Же болбосо өзүңүздүн бир кызыктуу окуяңызды деле айтып берсеңиз болот. Туура айтасыз, Чапар эже. Азыркы мезгилде биздин чөйрөдө көп толук адамдар көп болуп атат. Ал дагы бул туура тамактануу, деги эле бир массаж эмес, бул комплекстүү түрдө алганда туура тамактануу, спорт менен кыймыл аракет, спорт менен машыгуу керек, көп кыймылдаш керек. Андан тышкары уже бул массаж жардам берет. Массажга мага көп ушул арыктатып койчу мени жаз башталганда көп айымдар кайрылышат. Антицеллюлитный массаж кылып, лимфодренажный массаж кылып, денедеги шишиктеримди кетирип берчи деген кайрылуулар аябай көп болот. Ошолордун ичинде бир менин кардарым мага кайрылган чет өлкөдөн келген бир. Кантип сизге чет өлкөдөн атайын келиптирби? Жок, ал ушу Кыргызстанга келип жашап баштаптыр. Бияктагы көп тааныштарынан угуп мага кайрылып калды. Мага келгенде ал айым өзү 50 жаш курагында. Мен сиздин ордуңузда болсам да айтмак мактанып, мени чет өлкөдөгүлөр да билет депчи. Анан айтарыңыз. Рахмат. Анан келип кайрылып калды. Ушу сизди уктум, жакшы массаж адиси экенсиз. Сизден массаж алып арыктоо максатында келдим деп. Жашы 50-лерге келип калыптыр. Отуруп сүйлөшүп, курс массаж баштадык. Эң алгачкы лимфодренажный массаж жасадым. Бул денедеги канча вес эле, канча эле? 78 килограмм менен келген. 3 айдын ичинде биз 18 килограммга чейин арыктадык. Эң сонун.
Бул дагы бир күндүк жумуш эмес. Массажды да өзүнүн туура алуу ыкмалары да бар. Күн арты через день алыш керек. Лимфодренажный массажды эң негизги ден соолукка пайдасы бул денедеги лимфа системасынын жакшыртуу, Тазалоо, денедеги жүгүртүү. ошолор боюнча жасалат. Андан кийинки целлюлитный массаж жасалат. Анын ыкмасы дагы ысык ар кандай кремдер менен кремдерди колдонуп Өзүнүн ыкмасы болот, арыктоочу массажды жасадык. Бир жагынан дагы мен тамак ичүү, туура тамактануу, диетага отурду. Спорт менен машыгып баштады. Эртең менен кечинде көп кыймыл аракет кылып массаж алды. Ошондо туура диета колдонгонду баарын бирдикте система менен чогуу бир кыймылда биз ошол менин кардарымдын ошол 18 килограммга чейинки арыктаганы болду да. Жакшы. Массаж менен өзү айткандай мен сага келип жашарып, аябай өзүмдү жеңил сезип, бактылуу болуп, жашоого дагы маанайдуу умтулуусу пайда болду да. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, мынакей Ажар айымдын дагы бир жолу кайталап кетейин. Өзүнүн келген кардарына кандайча жардам берген. Ал 78 килограмм менен келиптир сизге. Азыркы кезде мына канча дедиңиз? 17 килограмм, 18 килограммга арыктаптыр. Бирок бул жерде жалаң эле ушул массаж жолу менен эмес, Ажар айым туура түшүндүргөн да. Сиз мага жардам беришиңиз керек, менен чогуу болушуңуз керек, тамакты туура тамактанып, кыймылдап, анан ушу менин массажымды алганда, анан арыктайсыз же арыктайсыз деген эмне? Ден соолугуңду оңдойсуз деген сөз да. Сулуу болуш деген кандай деген? Ал деген бүт жаны төп келиши керек, Ден соолук деген эмне? Туура вес жана баардык жагына шайкес келгенде эле бактылуу болот, сулуу болот, Туура. Да, жакшы. Ал эми кичинекей балдарга кандай массаж жасайсыз? Ушул жөнүндө да айтып кетесизби? Биздин кичинекей наристелер төрөлгөндөн баштап, педиатр 3 айынан баштап массаж алуу боюнча сунуш киргизет. Демек, сиз өзүңүз эле алып бербей, педиатрдын көзөмөлүндө алат экенсиз. Бул эң жакшы. Направление менен келишет. Азыркы учурда ошо негизги наристелерге 3 айында, 6 айында жана 9 айында профилактика түрүндө массаж жасатып туруш керек да негизи. Ал эмнеден болот? Гипертонус, гипотонус, ар кандай булчуң, буттагы, колдогу булчуңдардын күйүлүшү же болбосо ошол эле булчуңдар жумшак, алсыз болгондорду кайра күчкө келтирүү ыкмалары менен кичинекей балдарга, наристелерге массаж жасалат. Бул дагы наристенин туура өсүшүнө, туура жөргөлөшүнө, андан кийинки этап туура басышына, эмгектенишине жардам берет да. Ошо пайдасы наристелерге дагы пайдасы чоң. Мен сизге провокационный суроо берейин. Кимдерге жакшы жасаганды жакшы көрөсүз? Кичинекей балдаргабы же чоңдоргобу? Мырзаларгабы, айымдаргабы? Жупары же мен антип деле көп бөлбөйм. Анткени мен массаж жасаганды аябай жакшы көрөм. Кичинекей наристелерге алардын байкап, ошол наристелерди түшүнүп, ошол наристелерге аяр мамиледе жасалат, мисалы үчүн. Чоң адамдарга дагы ар бир адамга өзүнүн дене түзүлүшүнө жараша массаж жасалат дегендей. Жакшы. Эми эме деген бар эмеспи? Ушул боюнча мен ойлойм сизге көп эле кайрылат болуш керек. Жана инсульт алган адамдар, төшөккө жатып калган адамдар боюнча айтып бере аласызбы? Ооба. Инсульт алган адамдардын көбүнчө ошо төшөктө жатып калышат, кыймыл аракетсиз.
болуп жатып калышат. Аларга жасалганда массаж өзү ошо жакшы иштебей калган клеткаларга, кан тамырларга жандандыруу Мисалы түрүндө. көпкө чейин жатып калат, жана шал болуп бир жак жагы, ошол жагы баягы Булчуңдары жакшы кыймыл аракетсиз болуп, күчсүз болуп калат да. булчуң эле эмес, териси тимиле кадимкидей эле Териси, да. тегеметип кетет да, пролежин чирип кетет. Кыргызчандай айтканда. Негизи кыймыл аракет келтирүү түрүндө Ооба. жасалат бул массаж. Анткени кечке эле жата берсе адам кыймылдабаса атрофия болуп, ошо денесинин түзүлүштөрү дагы өзгөрүлүп баштайт, кургап, кыймылсыз аракеттерде. Ошону мындайча айтканда кан Ордуна келтирүү, кыймылдатуу, ыкмалары менен массаж жасалат. Сиз жасайсызбы ушундайларга? Ооба, жасайм. Мен дагы көп ушундай кайрылып калгандар болот. Чоң апабыз инсульт алып калды эле, төшөктө жатып калды эле, келип жасап бериңизчи деп. То есть үйлөрүнө да барып, чакырса жасайсыз, Үйлөргө да барып. Өзүңүздүн ишиңизде эле эмес. Эми мындай суроо сөзсүз туулат да. Кайсыл убакта жасаганга болбойт массажды депчи? Массажды Же противопоказания деп коебуз, баягы көнгөн медициналык тилимде айтып берейинчи. Кайсыл убакта болбойт жасаганга? албетте эң биринчиден температураң көтөрүлүп, дене табың жогору болуп турган мезгилде температурада жасаганга. Ошондойдо да келишебиз сизге. Ооба, келип калышат да, мен ооруп аттым эле, массаж жасасам кичине жакшы болуп калам го деп. Ошол мезгилде эң биринчи Болбойт да? Да, мен сурайм да, температураңыз жогору болсо, анда болбойт массаж жасаганга. Андан тышкары экинчи бул давленияң жогору, кан басымы жогору болуп турган. Анткени массаж кылганда көтөргөбөйт да давление. Андан тышкары ар кандай онкологический, бүтүн эле ар кандай оорулардын, жугуштуу дене оорулары, Жугуштуу ооруларда, хирургический операцияларды алган мезгилде, операциядан кийинки убакытта жасаганга болбойт. Жана бүт эле оорулардын острый периодунда массаж жасаганга болбойт. Жакшы. Эми бул показаниялар көп эле ооруларда ушундай да. Бул жерде массажда да ушундай не исключение да. Бирок эми адамдар ар кандай да ошону билиш керек да, шарттарын баары бир. Мына сиз айтып атпайсызбы, температура убагында кээ бирде массаж жасап койчу деп келишет деп. Ошолорго туура түшүндүрүү керек, Мисалы ошол эле вирусный ооруда, грипп болуп аткан убакта сөзсүз болбойт. Анткени биринчиден өзүң ооруп атасың, экинчиден жасап аткан кишиге да жуктурасың, тегерек айланаңдагыларга, анан дагы ошол вирус оорусун массаж кылганда бүт денеге тарашы мүмкүн да, ушундай такыр эле болбойт. Ажарайым, сизге мынакей дагы бир жолу айттыңыз, массаж өзүңүзгө жагат деп. Кандай бир интересный случайларды бир убакта айтып бердиңиз эле го. Бир врач жүрүптүр, мен кайрымда эле тишим оораттып эле деби, же каягым оораттı деп, ошону айтып берсеңиз. Ооба, абдан көп кызыктуу биздин кайрылуучулар болот да, мага массажга келгенде. Мисалы үчүн бир байке келди, келип эле мага мойнума массаж жазып берди врач, офтальмолог. Келип эле менден сурап калды, вот түшүнө албай атам. Мен көзүм ооруп, көзүмдү көргөзгөнү офтальмолог врачка барсам, мага барып сен массаж ал, мойнуңа, башыңа массаж ал деп жиберди. Бул жерде көз менен мойундун эмне байланышы бар деп таң калып келди да. Ушул эми массаж жасатып койсом менин көзүмдүн көргөнү жакшы болуп калабы деп мындай ишеними жок катары келип менден суроо берди да. Анан мен байкеге түшүндүрүп айтып бердим. Байке, бул адам негизи өзү ар бир орган бири-бирине байланыштуу. Мисалы үчүн моюндагы проблема, остеохондроз проблемаларыңыз болуп, ошол моюндагы кан тамырлары ичкерип кетсе, же болбосо нерв системасы, нерв кысылып калган мезгилде, ал албетте көзгө, көздүн көрүшүнө таасирин тийгизет. Ошондон сизге туура өзүнүн капли көзгө коюлчу дарыларын жана обязательно 10 курс массаж мойнуңа, башыңа ал деп жибериптир да врач.
ошону түшүндүрүп айтып бергенде байке мен ошо такыр эле түшүнбөй эле эмне кереги бар массаждын, көзүм ооруса мойнум менен башыма эмнеге массаж алышым керек деп Демек келген ал да. түшүндүргөндө эле түшүндүбү же жасап баштаганда түшүндү? Жасадым, мен жасап 10 күн тынбай келди байке. Биринчи эле сеанста турганда ой көзүм жакшы ачыла түшкөндөй эле болдум. Ооба. Жеңилдеп калды мойын, башым дагы бир жеңил сыяктуу болуп калды деп аябай сүйүнүп, таң калып. Жарайым, ушул сиздин айткан мисалыңыз аябай түшүнүктүү айттыңыз да. Көбү туура айтасыз, көбү ойлойт да, мен мисалы көзүм ооруп атса бутум кандай тиешеси бар, бутум ооруп атса башымдын кандай тиешеси бар депчи. Ошол бардык кардарларга, ошо пациенттериңизге туура түшүндүргөнүз жакшы да. Мен болсо мага тамашалап айтат элем. Мисалы тиги чоң чыпалагыңа бутуңдагы ийне менен сайып көрсөң кантип байкайсың депчи. Бул деген дене деген бир бүтүн да. Система да. Кудай ушундай алып жаратып койгон. Бир жериң ооруса ошол жакта жаның дегендейчи. Туура айтасыз. Таманың эметсе ооруса ошол жакта жаның деп айтат эмеспи? Ооба, туура айтасыз. Андан тышкары дагы мага көп кайрылган ошо бир байкеники болуп калды. Сварка менен 15 жыл сварка иши менен алектенет экен. Акыркы күндөрү колум көтөрүлбөй эле такыр эле ошо чымырап врачка кайрылдым деди. Врач болсо толтура леченияларды кылдык, эчтеке жардам бербей, анан акыркысы ошо массажга барып көрчү дегенден мага дагы ушундай келип калды ал байке. Эми келип өмүрүндө вообще биринчи жолу массаж алып атыптыр байке. Ал дагы мындай эми эчтеке жардам берген жок, ушу массажда мага жардам береби деп суроо менен келген. Байке деп ал байкенин дагы сыртына, белден өйдө далыларына, колдоруна, моюн бөлгөлөрүнүн бардыгына массаж кылдым. Ошондон кийин бир 2 күн экинчи сеанста эле өзүн жеңил сезип, колунун иштеп чымыраганы кеткенин айтып, аябай таң калды ошо массаждын пайдасы. Жакшы. Менен бул жерде биздин көрөрмандарга айтып кетким келет, туура түшүндүрүпчү. Анткени башкача түшүнүп калышы мүмкүн. Дарылар жардам берген жок, только эле массаж жардам берди дегендичи. Бул жерден доктурба дары бир курс бүткөндөн кийин анан барып массаж жардам берди деп айтса болот да. Анда көбүрөөк эле ойлойт да, жалаң эле массаж алып эле айыгып алсам болот депчи. Комплекстүү да. Комплекстүү баары бирге ден соолукка пайдалуу да. Пайдалуу болот, Мисалы ошол эле нутрициолог келип, мына ушул эле тамакты ичсеңиз айыгып каласыз дегенде ал да туура эмес. Ошон үчүн адам баласы ушунчалык жараткан, баягы татаал кылып жараткан бизди. Ошонун баягы ачкычын же дарысын табыш оңой эмес. Ошондо баары келип баары чогулуп туруп анан жардам берет эмеспи, Ооба. Жакшы. Ажарайым, мындан ары да сизге ийгиликтерди каалайм. Дайыма жолуңуз ачык болсун, колуңуз дайыма жеңил болсун, өзүңүздөй эле жеңил болсун, пациенттериңиздин баары жаркырап жайнап айыгып кетсин сиздин колуңуздан. Мүмкүн дагы өзүңүз кошумчалай турган дагы бир окуяларыңыз болсо айтыңыз. Ал эми азыр болсо биздин көрүүчүлөргө айткым келет, ушул биздин подкастты көрсөңүз, туугандарыңыз менен, тааныштарыңыз менен, жакындарыңыз менен бөлүшүңүз, көрүңүз, угуңуз, биз менен болуңуз. Анткени ушул подкасттан биз сиздерге жалаң гана ден соолук жөнүндө маалымат айтып беребиз. Ушул массаждын пайдасы жөнүндө сурооңуздар болсо, комментарийлерди жазыңыз, лайктарды басыңыз. Ким аябай активдүү катышса, Ажарайымдан акысыз консультация болот. Сиздин суроолоруңузга жооп аласыз. Биз менен болуңуз. Ажарайым дагы бир айта турган, каалай турган сөздөрүңүз болсо айтыңыз. Рахмат Жыпар эже. Сиз айткандай биринчи байлык ден соолук. Бул адам өмүрүндө
дагы узак жашоого бир массаж дагы бул адам өмүрүн узартуу, ден соолукту чыңдоо катары бир булагы деп эсептейм. ооба, Биздин досторго кайрыларыма баарыңыздарга ден соолук, узак өмүр жашайм дегендер болсо өзүн алдын ала массаж алып, туура тамактанып, спорт менен машыгып, ден соолугун чыңдап келсе, бул көп жашоонун бир сыры деп ойлойм да. ооба. Баарыңарга ден соолук каалайм. Жана бүгүнкү биздин бул YouTube каналыбыздагы жапар эже айтып кеткен подкастка активдүү катышыңыздар. Мен дагы суроолоруңар болсо, ошол суроолорду жазсаңар болот. Мен суроолорго жооп бергенге даярмын. Менен мага келип массаж алам дегендериңер болсо дагы сиздерди ар дайым күтөм. Өзүмдүн иштеген жеримде Айтып кетсеңиз болот. Турузбекова 13, Чокморова менен кесилишет. Клиника плюс 12 кабинет. Бул дарек жөнүндө биз шилтемеде да жазып коебуз. Сиздин аты жөнүңүздү жана адресиңизди. Эгерде макул десеңиз телефонуңузду да жазып коебуз. Андан башка дагы соцсетте Ажар Мамытова деп чыксаңыздар болот. Ажар Мамытовага кошулуп, ошол жерде өзүнүн ыкмалары жөнүндө, өзүнүн иши жөнүндө билсеңиздер болот. Чоң рахмат сизге келгениңизге. Рахмат. Бизге дагы келип ушундай маектериңизди, кызыктуу маектериңиз болсо айтып бериңиз. Рахмат жапар эже, сизге дагы ден соолук, сиздин ушул ишиңизге дагы ийгилик. Ушул студияда көптөгөн кызыктуу дагы дарыгерлер көп болсун. Сиздерге ишиңизге ийгилик. Жана бул жерде камеранын аркасында бизди тартып жаткан оператор. Талай Чоң рахмат.